Силердин келгениңер жакшы, биз үчүн жаңылык. Ушундай кабар алып турсаңар жакшы болот балдар, ар убак. Карагулжа району бул Сарыбулак айыл өкмөтү. Ушул жерде төрөлүп, ушул жерде мектепти аяктагам. Багыл фигурасы, күрөшкө түшө турган, жана барбага катыша турган фигурасы бар эле да. Ошолордон спорт чебери дегендерди толтуруп алып, анан багы көтөрүп алып, мындай көрсөткөндө буякта туруп нетесинде өздөрү уялбайт экен да, ошондой балдарчы. Күнүгө ошо залга бара турган убактың залга барбасаң ошол убагың өтпөйт да, негедир оорлошуу. Сөз барыш керек. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз Карагулжа районуна караштуу Сарыбулак айыл аймагында турабыз. Бул жерде ушул бүгүнкү биздин каарманыбыз Бектен мырза төрөлүп, ушул жерде чоңоюп өскөн экен. Биз азыр Бектен мырзанын атасы менен маек куруп көрсөк, саламатсызбы? Алейкум салам. Кандай турасың анан? Кыш короодо кандай болуп атат жашоо? Оор болдубу кыш? Жеңил болдубу? Кандай турасың? Жакшы, Кудайга шүгүр турабыз. Негизгисинен бала чака ден соолук баары жакшы, элде журтта тынчылык. Кыштын башталышы, кыштын орто чени жакшы, жеңил эле болгон эле. Мына жазы кыйла кармап турат. 10 күндө аркараак койду. Ушул чөп-чар азайып турат эми. Кудайдан тилеп турабыз калган жагын. Биз тоскоол болбодук менен келип алып? Жок, силердин келгениңер жакшы, биз үчүн жаңылык. Ушундай кабар алып турсаңар жакшы болот балдар, ар убак. Биз бүгүнкү келгенибиздин себеби өзүңүзгө маалым болгондой, ушу сиздин уулуңуз Кыргызстандын намысын чет жерлерде коргоп келе жатат да. Ушул уулуңуз тууралуу сурайын деп атам сизден. Уругуңузда барбы? Спортчу болгонсузбу? Эми муну мындай спортко бет алып, мындай багытка чыгуусу мен спортчу деле, терең спортчуга деле кирбейм. Күрөш, улуттук андай жагынан жок менде андай. Эми бир аз мектепте жүргөндө топ ойнойм, волейбол оюнун гана ал. Анан мунун мындай кетүүсү урукку дейт, тага тарабында бар мунуку. Колхоздо мурун стагомататель деп коет эле. Чөптү жыйган тракторлор менен. Ошол жокто бир бригаданын чөбүн жалгыз 5 менен алып берген бир тагасы болгон. Жумагул деген. Мол деген. Кече эле жакында өттү, 2000-жылга жакындап калганда 90-жылдарда эле. Ошо кишиден калганбы дейм, болсо. Спортчулар негизинен Кыргызстанда мындай спорт менен акча таап, үй бүлөсүн багып жашап кетиш бир аз кыйын да. Сиз эми ошол балаңызга мындай каршы эмессизби? Балаңыз ошо спорттун артынан түшүп жүргөнүнө? Жок, албетте каршы келбейм. Сен айткандай аны менен тиргилик улап, оокат өткөрүп кетет деген ойдон алысмын мен. Ден соолугун берсе, өзүнө жаккан оюн болсо, бирөөгө зыяны жок. Зыян келтирбей, жакшы өзүнүн бет алган, тандаган кесиби менен кете беришине мен макулмун. Бул элди журтту, Кыргызстанды дагы таанытууга жакшы. Бул жагын колдойм мен, жакшы. Сыймыктанасызбы уулуңуз менен? Албетте, сыймыктанам буга. Кандай учурларда сыймыктанасыз эми? Биринчиден барып, өзүбүздүн өлкө ичинде эмес, коңушлаш өлкөлөргө, же мындан чет жакка элге чыгып, намыс алып турса, бир эле мен эмес, адамдын бүйүрүн кызытат экен бул. Эсен соо келсе экен. Бир жери оорубаса экен дейсиң, албетте. Ойлоносуң. Экинчиден жеңип алып, өлкөнүн желегин желбиретип турса, толкунданасың, отурарга жер таппай. Элдин намысын коргоп. Элдин, журттун намысын. Бул ондой маалга ал жерге барганда ортолук болуп калат экен. Жекече келгенде менин эле балам, фамилиясы аты жөнү бир үй бүлөдө балдар катары. Ал жерге барганда жалпы мүлдө кыргызды сыймыктандырып коюп атпайбы? Мен муну колдойм, туура. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз
ар бир көрсөтүүбүздө сөзсүз түрдө каарманыбыздын спортчунун айылына барып, ошол жерден спортко кадам таштаган жеринен тартып сиздерге чагылдырганга аракет кылабыз. Бүгүн дагы Бектен мырзанын айылына келип отурабыз. Саламатсызбы? Бектен мырза, сиз ушул жерде төрөлүп, ушул жерден спортко кадам таштагансыз да. Өзүңүздү кыскача тааныштырып өтсөңүз. Ооба, мен ушул жерде Каракулжа району, бул Сары булак айыл өкмөтү. Ушул жерде төрөлүп, ушул жерде мектепти аяктагам. Ушул жерде чоңойгонбуз. Мектепти аяктап анан окуу жайга тапшырып университетке, анан шаарга барганбыз. Алгач ушул жерден спортко аралашкансыз. Мындай айылда көпчүлүк мына сизге окшогон балбандар, мына досторуңуз айтып атат, мугалимиңиз айтып атат, кадр сыртында мындай спортко аралаша элегинде эле мындай сөөктүү балбан бала болчу, күрөшөт эле деп атат да. Сиз эмне себептен ушул улакка же болбосо улуттук биздин кур күрөшкө аралашып кетпедиңиз? Эми бул жерде өзүңүздөр деле билесиздер, айыл жергесинде чоңойгон балдар 50% спортко даярдык болот да, өзү негизи элечи нар жагынан. Кара жумуш бизде көрүп атасыздар, бүт тоо жери күнүгө малга чыгып жүгүрүп ойноп жүрүп эле бул жерде физически даяр болосуң өзүң. Анан эми барганым себеби эмнеге ол нерселерге аралашпадың дейсиз. Эми мага ушул спорт жаккан. Карап көрсөң, бул баардык спортту чогултуп турган ушул спортту чыгарган да. Буда күрөшөсүң дагы, уруп тебесиң, баардык нерсеси бар. Бүт кантылган. Буда жок нерсеси жок да, баардык нерсени кылганга мүмкүн буда. Бектен кичинесинде мына атасы Эркебай ээрчитип жүргөндө окуй элегинде аябай шокпол эле. Окуй элегинде анан шокпол эле. Анан Эркебай эркелетип, бул эрке болуп калды деп анан ээрчитип жүрө берчү эле. Кийин мектепке барганда эле баягы шокпол эрте токтонот дегендей. Анан сабактарынан да тың чыкты да. Тартиби оңолду. Көп сүйлөбөгөн бир сырдуу бала болуп чоңойду. Бир жолдо келатсак, ошол класстын балдарынан өздөрүнөн 1 жыл, 2 жыл мурда окуган балдары бир аз тийишип атса, ушу 2 бала турган экен. Ошолорго маани бербей, анан биз тамашалап, булар онду өткөндөн кийин анча-мынча балдарга моюн бербей турган күчтүү москоол балдар чыгат деп, баягы фигурасы, баягы күрөшкө түшө турган, жана барбага катыша турган фигурасы бар эле да. Анан кийин эле анан угуп калдык оштон ушундай. Бойго катышып атыптыр, күрөшкө катышып атыптыр деп. Анан ошондо күлгөнбүз, бул баягы окуп жүргөндө эле билинип калган эле, будан чыга турган бала эле дедик биз. Анан айтканда эле кийин чыкты анан бала. Мындай кандай тоскоолдуктар болду, ошодон айтыңызчы. Мындай ушул айылдан чыгып Кыргызстандын намысын коргоп атасыз да. Ушул деңгээлге жетиш үчүн кандай тоскоолдуктар болду? Эми бул немеге жетиш үчүн бул спорт өзү өтө мээнетти талап кылган кесип. Бул нерсеге жетиш үчүн көп мээнеттер болду. Канча жолу утулдук. Утулган маалда спортту таштап жөн эле жүргүң да келет. Эми жакының бар, алысың бар, ар кандай сөздөр болот. Дагы утулдуң деген жан кейиткен сөздөр тиет кедичи. Анан ошолорго өтүп, анан эми ушунча жүрдүм. Азыр спорттун чебери деген жана наамды жасап берип эле, спорт чебери деген корчка жасап берип көбөйүп кетишпедиби? Бул спорт чеберин алган, мен чынында алган балдарды өтө баалайм да, спортсмендерчи. Мээнет менен алгандарчы. Азыр көп да. Азыр ар кандай спорттун түрлөрү чыгып эле 1-2 жолу катышып алган спорт чебери деген нерсени жазып берип коюшат. Жөн эле өздөрү элечи. Ол эч жерге апарса өтпөйт деле, ондойлор көбөйүп кетти. Чынында спорттун чеберин алган балдарды өтө баалайм мен. Мен түшүнбөй калдым, кандай өздөрү жазып берип койгону кандай? Азыр жана ММА деп, эрежес эр уруш деп ошондой организациялар көбөйүп кетти да. Ошолор эле өздөрү бандай печатын басып эле нар жактан немесин алып келишсе эле басып берип, спорт чебери деп жазып берип коюп атышат. Ол чынында жана мамлекет тарабынан неметип каралган эмес да. Анан спорт чебери деген эми ошол нерсеге жооп бере турган болуп, ошого татыктуу болуш керек да. Азыр эмне көбөйдү бизде, жана эрежес эр уруш көбөйүп кетти. Барып эле анан бизде Кыргызстанда келет 1,5 минут, 2 минутта дале бой жыйынтыкталып калат да. Көргөн адам дагы мындай көргөндөй болбойт да, наразы болуп кетет. Ошого алып келди, ошол урушсун 3 раунд, 2 раунд урушсун, көргөн адам дагы утулган балага мындай молодец деп тан берип кетиш керек да. Утулса эми мына эркекче урушту депчи, до конца деп. Бизде келет, чыгып эле онусу 1-2 удар өткөрсө жатып болду, отказ кылат.
ошол менен эле бизде баягындай спорттун кайра паркы кетип атат да. Туура айтасыз, аябай туура айтасыз. Мен дагы ушул оюңузга кошулам. Мен дагы көп турнирлерге катышам да. Мисалы, ошол спорт чеберчилигин толтуруш үчүн дагы кандайдыр бир турнирлерди жеңиш керек. Мисалы, бокс боюнча ала турган болсок, Кыргызстанда эки эле турнир бар. Бири Шопоковдун, бири Арзиевдердин турнири. Ошол турнирди жеңсе, спорт чеберчилигин толтурат боксерлор. Сиздердин ошол эле дзюдо эрежеси эрушта дагы ошондой эреже болуш керек. Анан сиз айткандай ошол эрежеси эрушта турнирлерди уюштуруп туруп, өздөрү бир талапкерлерди тандап туруп, чакырып, сүйлөшүп келип, 1 минутага жетпей жеңилип берип, бул аябай мындай жасалма. Ошонун залакасы Кыргызстанда, мен ойлойм да, жеке пикирим, спорттун өнүкпөй атышына да себепкер деп ойлойм да. Сиздин оюңуз? Туура, ошондой эле болуп атат. Бизде баа келип туруп жакшы соперник болбосо, атааңдашың жакшы болбосо, астыга жылыш болбойт да. Жылыш болбойт. Барасың, ону сен өзүң жыла албайсың астыга. Ол тажрыйба деле албайсың да, одан опыт деле ашыра албайсың. Негеден ол сага татыктуу эмес. Ошон үчүн мындай бири-бирине ылайыктуу балдарды алып чыкса. Мына мен спортко катышканыма 10 жыл болуп атат. Мына быйылкы жыл 10 жыл. Мен мына быйыл толтурдум, Кудай кааласа. Быйыл мастер спортту быйыл толтурдум самбодончу. Мен өз самбосмен. Самбодон быйыл толтурдум. Мына 10 жыл эми ушул жылга насип кылган экен, ушул жылы толду. Анан ошого айтканымда 6 ай, 1 жыл дале барып эми самбодон эмес, башка спорттун түрлөрү көп кетти. Ошолордон жана спорт чебери дегендерди толтуруп алып, анан баягы көтөрүп алып, мындай көрсөткөндө буякта туруп нетесинде өздөрү уялбайт экен да, ошондой балдарчы. Туура айтасың, 10 жыл деген бул чыныгы спорт чебери чыга турган убакыт да. 1 жылда, 2 жылда чыгышы бул кыйын нерсе. Бирде дагы буга чейин маек курганыбызда экөөбүз ошол айылдын жаштарын тартканда айттыңыз эле да, бул тоолорго чуркап чыгып, чуркап түшүш бул айылдагы жаштар үчүн, балдар үчүн күнүмдүк турмуш депчи. Азыр эми өзүңүз шаарда туруп калбадыңызбы? Бирок ошол айылга келип, ошол жаш курагыңыздагыдай болуп, күнүмдүк турмуштагыдай болуп, күндө чыгып түшкөнгө мындай физикаңыз жетеби? Жетет эми, басып эле жүргөн соң эми ол жакта деле токтоп калбадык да. Нары Сулайман тоого, нары тоолорго чыгып жүгүрүп турабыз. Эми атайын келгенде ат мененби болбосо атайымдай көп келе албайм да бул жака. 1-2 күнгө келсем ат менен болсо, болбосо жайындасы келип калса, жер жашылданып, кооздо болуп калганда жер. Ошондо чыгып атайын басып келем. Өзүм кыдырып, өзүм ойноп жүгүрүп жүргөн жерлерди көргүм келет да. Барып. Кыргыз елінен келген жауынгерді шақырамыз. Бектен Жээнбеков. Үш раундтан тұратын рейтингтік жекпе-жек Алаш Прайд 73 турнир аясында сонымен кездесу басталды. 84 келі салмақ дәрежесі. Осыған дейін біз мұндай ауыр салмақтағы жігіттердің бәсекесін көрген жоқпыз. Орта салмақ. Әрине бұл жігіттердің қимылдары аздап баяу болады, бірақ тиісінше соққылар өтімді. Өте сондай басымдыққа талас жүруде. Бағанадан бері үстіне болған еді. Қырғызстандық енді өзбек жауынгері жоқ тағы да, бірақ жамбасқа алған жоқ дегенімен қайтадан Бектен суннаттасын алып алды. Грэпплингтен келген тәсілдер, бірақ тура сәтті пайдаланып, қазір қырғыз жауынгері төпелеп ұра бастаған болатын. Осы жерде терең қорғанысқа көшті қырғыз спортшы. Жеңіске жеткен Бектен Дикий Жээнбеков. Я мен аздап қателестім, екінші раунд басталып біздер отырған жоққа. Эми бул Бектен менен биз кичинекейибизден бери чогуу ойноп, чогуу окуп, чогуу чоңойдук. Бектен негизинен кичинекейинен аябай мындай спортко болгон кызыгуусу бар эле, жашынан элечи. Эми биздин айылда азыр жакшы шарт болуп калды, мурда мындай шарт болгон эмес.
Багы спорт менен машыгуу жанагындай нерселер болгон эмес, бирок нарагынан табияттан бар болчу да. Күрөштөргө, жанагындай олимпиадаларга спорт боюнча көп эле катышып жүргөн. Волейбол топту жакшы ойночу мурдатан. Анан ушу алгачкы спорт болгон адамдары именно ушу ММА, неме күрөш, алыш боюнча студент болуп Ошко баргандан анан башталды. Барып ошол жерден окуп, волейбол боюнча окуп, андан кийин ошо алышка тренировкага барып калып эле ошол жерден өздөштүрүп кетти. Ошо жанагы айтып өткөндөй нарагынан бар эле. Мына эми Кудайга шүгүр азыр жалпы биздин айыл эле эмес, Карагулжа жада калса Кыргызстан сыймыктанган спортчулардын бири болду десек жаңылышпайбыз. Бекеш кичинекейинде эле аябай зирек, жакшы бала эле, балдарын алдыңкы окуучулардан эле аябай шок эле Бекеш. Анан кийин ушул жерде 11-дө бүтүп кеткенде эле өзүнчө токтолуп кетти Бекеш. Бекеш кече Өзбекстанга барды, Казакстанга барды, ошондо прямой эфир деп неме кылып көрүп турдук, аябай сыймыктанып, ордубузда тура албай аттык го жөн эле. Аябай сыймыктандык. Жакшы Бекеш. Бекеш айылдын балдарына ошол өзү неме кылып ушул жерден бүт жерден азыр ан жерге зал аштырды, ошого жардам кылып атат. Аябай көп нерселерди алып келди. Уну айтканда бүт ошо материалдардын бүт деле перчатка, сырчатка бир аракеттерин бүт Бекеш ошол неме кылып алдырып атат. Балдарды апарып ошол жака ар жерге апардырып атат Бекештин неме кылып жөндөмү менен Бекештин. Бекеш үчүн аябай сыймыктанабыз биз. Жакшы, иштерине ийгилик болсун Бекеш. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз ар бир көрсөтүүбүздө ушундай жетишкен ийгиликтерди каарманыбыздын ошол жетишкендиктери сөзсүз түрдө биз кыскача чагылдырып өтөбүз. Анткени кийинки муунга, келечектеги биздин намысыбызды коргой турган жаш спортчуларга стимул болсун деп атайын ушундай тартып кетебиз. Бектен мырза, сиздин ушул спортко аралашкандан тартып бир эсиңизде калган бир ийгиликтериңиз бар да? Же болбосо утулуп ыза тарткан учурларыңыз болушу мүмкүн. Ошолордон бир айтып берсеңиз. Эми бул ар бир мелдеш эсибизде калат. Бул мелдешке даярданыш үчүн өтө көп мээнет кылып, канча убакыт өтөт. Ошон үчүн ар бир мелдеш каерде болгон, кайсы күнү болгондон бери эстей аласың. Эми ошол мелдешке максат коюп барган болосуң, сен ушул мелдеште бир ийгиликке жетишейин деп. Анан ушу мен үчүн бардыгы бунун өтө жогору. Мен үчүн бардыгынын орду бар. Жөндөн эле келип калган эч кандай бирде медал жок. Анда мен өзүм тандап суроо берейин анда. Ошол ВЭФ тууралуу айтсаңыз, кайсыл жерде уруштуңуз эле, атаандашыңыз кандай экен? Бул ВЭФ 2018 Карагулжада ушу эрежеси эр урушта биринчи урушкан урушум болчу. Биринчи кадам таштагам ошо эрежеси эр урушка. Атаандашым Өзбек мушкери болчу. Мени 77 килограммга сүйлөшүп, эми баягы биринчи чыккандыктан мен 77 десе, ону эми 77 болуп келет деп, мен 86-87 килограммдан 78ге веске айнайт эткем да. Почти наракы 8-9 килограмм веске айнайт эткем. Атаандашым келип 83,5 чыкты. Нар жакта жагы менен 6 килограмм, 5 килограмм ошондой оор болду. Отказ кылганга болбойт, ону урушпайын десең, Өзбекстандан кайрамага башка мушкер алып келбейт да. Карагулжада өттү, Өзбекстандан алып келди. Ошондуктан мен баш тарткан жокмун беттештен. Урушам деп макул болдум. Чыктым, бирок биринчи раундда 23 секундта жеңишке жетиштим. Атаандашым уруп, бет башым жарып берди. Чыкканда эле колу буту жакшы иштейт экен да. Базам күрөш болгондуктан мен анан күрөшкөнгө өттүм. Күрөш партерге алып түшүп, колун болевойго тарттым. Колун кайруу менен утуп алдым. 23 секундда. Спорттун артынан мына кошуна мамлекеттерге өтө эле барып чыктым бардыгына. Казанга бардык, Россияга бардык.
Байбосонадан Кыргызстан биринчилигин уттум. Бул чемпионат Азия, чемпионат мирага отбор бизде жалаң биринчи номерлар барат. Ошого чемпионат Азияга, чемпионат мирага жолдомо алгам быйыл. Кудай буйруса июндун 4-үндө Ливан мамлекетине чемпионат Азияга барам. Сентябрда Түркменистанга, Ашхабадка чемпионат мирага барам. Эми ошол чет өлкөгө чыгуу деле оңой эмес да. Кандай болот атана каражат маселеси? Мамлекет тарабынан колдоо болот абы же демөөрчүлөр барбы? Турлен бул ар бир спортсмендин көйгөйү бул каражат жагы. Мен дагы ар бир спортсмендин сөзсүз үчүн суроо берем. Спортсмендер деле көпчүлүгүн карасаңыздар баягы колунда бар, шарты жакшы үйдөн чыкпайт. Шарты жакшы үйдөн чыкса аз. Анан баягы ушу айыл жергесинен кара жумушта жүргөн балдар көпчүлүгү салыштырмалуу. Анан ушу каражат жагын спорт комитет бөлүп берет аз-маз. Эми ол да толук жетпейт бардык жагына. Спорт комитеттен акча бөлүнөт. Анан калганын ушу акаларыбыз, укаларыбыз, мындай тууган урук, мына ошо дос жарларыбыз, ошолордун эмеси менен Спорт сүйүүчүлөр, спорт сүйүүчүлөр ушу колдогон жакындарыбыз бар, ошолордун эмеси менен барып келип жүрөбүз. Демек мен ойлоп калдым да, мына спортчулар барбы? Ошол чет жактарга чыгып, турнирлерге катышып келген спортчулар бул патриоттор экен деп койдум да. Себеби ушунча чыгым, түйшүгү бар, ошого чыдап, ошол эле малда үй бүлөсү дагы бар да. Биздин Кыргызстанда спорт менен үй бүлө багуу менимче кыйын го. Кандай дейсиз? Кыйын, эми бул спорт менен байланып неме кылганда болбойт. Эми мен бул спортту күнүгө бир 2 саат, 3 саат убакыт бөлөсүң. Мен бул спорт менен байланып нетпейм. Мен будан сырткары жумуш кылам өзүм, жумушта иштейм. Ошол анан будан сырткары эми бул кесип болуп калды да бизге баргандан бери ошо неметесиң анан күнүгө ошо залга бара турган убактың залга барбасаң ошол убагың өтпөйт да негедир оорулошуу. Сөз барыш керек. Барыш керек, эми бир нерсе болуп эле бошобой калбасаң барыш керек. Негедир баягы оорулошуп эле жуунбай койгондо кир дегендей эле боло бересиң. Көнүп калган дене дагычы. Бул балабыз деле ушу бардык эле балдарыбыз бирдей тарбиялап өстүргөнбүз. Анан бул балабыз деле ушу оор басыктуу, ушу жакшы мүнөздөрү жакшы, балдардын баары эле мүнөздөрү бирдей эле. Аны ушу окуп жүрдү, окуусун бүттү, окуп эле анан кийин ошо ошко ишке орноп, ишке кирип эле анан ушундай балдарды машыктырып жүрүп эле анан өзү да ушинтип машыгып ойноп жүрүп эле анан кийин ояка буяка жиберсе барып жүрүп эле анан ошо жеңишке жеткенине сүйүнүп биз дагы отурабыз. Аны айтып атабыз, эми балам эми жакшына ошо балдарыңды тарбиялап эле, балдарыңды окутуп эле жүрө бер. Уруштан деле корккон жаным бар эле, көп эле мушташпай эле жөн балдарыңды окутуп эле жүрө бер десем эле ооба апа ата деп коюп эле айтпай эле кетип калат, анан барганын эле угуп калабыз. Урушпай эле жөнүнө жүрө берчи десек эле эми кызыгат экен да балам эми. Эми ошо элдин уулу, биздин уулубуз деп неметкенине, жеңишке жеткенине сыймыктанабыз. Эми каерге барса эми тынч аман барып келсе экен, тынч болсо экен деп. Аны эми ушу элдин уулу болуп эле жүрө берсин ушу. Жаңы келгенде мындай да айылдан келип биринчи гана спортко катышып атканы дана байкалып билинип турган. Бирок бектенде чыныгы эрк бар экен. Ал алдында турган тоскоолдуктарды, оорчулуктарды жеңиш үчүн өзүнүн ичиндеги эрки менен жеңип кетти. Жокердик самбо жана жеке мушташ. Эрежесер мушташта дагы мушташ жүрөт акыркы убактарда. Бул ошо алдында турган мелдештерде толугу менен өзүнүн күчүнү, өзүнүн эмгегини көрсөтүш үчүн ичиндеги эрки менен жетишти деп ойлойм да. Таңшалып калган жашка жетип келди да мындай айтканда спорттун. Жеке мушташында эрте мушташып койгон балдар ал психологиялык жактан кийин тез чарчашат. Азыр бектен психологиялык жактан жеке мушташта, эрежесиз мушташка бул даяр. Мен ойлойм, муну биз бир гана спортко эмес, анын бүт бардык жактан тактикалык, техникалык, спортко пикке жетиш үчүн бүт спорттун тармактарын карап кеткенбиз. Бул ошого жетишти. Эми биз
бектенди соперниктери, мына мушура турган немелери, ал өзүнүн уровнунда эле азыркы кезде бул жогорку, бийигирээк, өзүнөн дагы күчтүүрөөк соперниктерге чыкканга даяр. Мен ага ишенип кетемин. Мына айтып атпаймынбы, жашы дагы азыр 26-27 жашта боло турган болсо, бул спорттогу орточо эң пикке жеткен убактысы да. Жеңе алат, жеңишке жетет деп мен ишенем, ишентирип кетем. Бұл Батыр башы деген мен AFC деген эки организация бириктирип өткөргөн бир турнирде Каракулжа районунда өзүбүздүн районунда болгон. Ошондо Өзбек мушкер экөөбүзгө коюп берген. 80 килограммга урушканбыз, ошондо ушул курга мен утуп алгам ушул курду. Анан эми бул айтып токтолуп кетсе бул жерде көп эле, Кудайга шүгүр жеңиштер. Бул жеңиштердин баардыгына бир өзүм жетиштим дегенден алысмын. Буга себепчилери бар ар биринин. Буга себепчи биринчиден машыктыруучуларым, ошол жерде менен кошо иштешкен досторум, укаларым бар залда. Эми о жерде отработка кылып, сени менен бирөө иштеп өтпөсө өзүң эч жерге жетпейсиң, өзүң даярдан. Атаандаш болуш керек да. Өзүңө ылайыктуу ошол жерде атаандаштарың болуш керек. Ошолордун агайларымын көрсөткөн жолу менен, ошолордун айтканы менен болуп, анан ушул нерселер келип атат. Эми ошол агайларым, машыктыруучуларым, ошол жерде менен мурун барган акаларым бар. Жакшы мага жол көрсөтүп, мындай кылын. Ошолор бирден бир себепчи ушуларга, ошолор чоң себеби бар ушуларга. Мен эч кандай өкүнүү буга жетишпей калдым дейм. Мен мына ушуга чейин 10 жылдын жүзү болду мен спортто жүргөнүмө. Ошол мээнетиң жерде калбайт дейт го. Мына мээнетим кайтып атат, Кудай кааласа. Мына кече 5-inde Өзбекстанга бардым. Ол жактан жеңиш менен кайттым. Кече кайра эле дагы марттын 20-сында Казакстанга бардым. Ол жерден да жеңиш биз тарапта болду. Мен эч кандай өкүнбөйм. Мына мен үчүн ушулар сыймык. Мен үчүн ушул жетишкендик. Бектен окууда эң активдүү студенттердин бири эле. Бул студент малында дагы парадан калчу эмес. Ошол малда эле бул спортко жакын болчу, күрөш жагынан ошондо эле мыкты болчу. Көп жакка барып ийгиликтер жаратып, ошондо эле агайлардын көзүнө түшкөн бала эле. Өтө жөнөкөй, простой, ак көңүл, ичине кири жок, тамашакөй бала эле. Залга барып ийгиликтер жаратып, ушу деңгээлге чыгып турат. Бул деңгээлге чыгыштын өзү деле анча-мынча адамдын колунан келе бербейт. Канча деген мээнет кетти, пешене тер кетти, канча кыйынчылыктарды көрдү. Ушундай ийгиликтерди жарат, ушундай Кыргызстан желегин желбиреткен спортсмендердин бири болуп турат. Тура 20 секунд калганда раунд аякталууна шыдамаган экен. Өзбек спортчусу осылайша биринчи раундда бул кездесүү аякталды. Каракүш мында. Каракүштүн орусу болду. Мында сондай бир неде болса, ол өзүнүн рекордун 6-0 жеткизди. Бектен Жээнбеков мындай таза рекордпен келе беретін болса, жакын арада биз алыс жакын шет элдик промоушендерден де көрүүбүз мүмкүн.
жерге чыгуу өзү жөн эле басып чыксаң кадимкидей өккөнгө көп болот экен. Ата башкача болуп калды эми. Чабандасты билет да бар. Биз өңүр тегингенде билинет да. Чаап келиңбиз. Наракта чаап келиңсиң. Бияка эңкейсең, ылдый карап эңкей, ошондо наракка түшөт. Нарактан. Ана. Көчүлөрдүн алтынгенде жаман суу көрүп турат экенсиңер. Видео жини чыкты. Ана сенде 2 шагың бар го. Ошону боюңуздун тарбагайсың деген колхоздогулар отты жерге жакын от деп тандайтланды. Молодец. Bastırıp gel alıp durayım. Aldı деп тартып коем, туура. Çapkınla bunu al. Çok çabuk. Молодец. Көчүлөк. Чалып келип атчы. Күртүлөк. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй эч кандай депутат же болбосо министр же болбосо кандайдыр бир атка минер болбой деле кыргыз элине ушундай эмгек сиңирсе болот. Бүгүнкү каарманыбыз Бектен мырза дагы дал мына ушундай алыскы Каракулжа районунан чыгып, кыргыз элинин желегин көп жерлерде желбиретип келгенине күбө болдуңуздар. Биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктадык. Жолугушканча.